Азыркы тапта биз Бишкек шаарынын ири базарларынын биринде турабыз. Тагыраак айтканда Ош базарында. Бул жерде санитардык нормаларга жооп бербеген тамак аштар сатылып келет. Айжан Турсунбекова 10 жылга жакын убакыттан бери мына ушул Бешеналиева жана Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө жүргүнчүлөр өтө турчу жерде тамак аш сатып иштеп келет. Биз бул жерде көптөгөн элди багабыз. Көптөгөн элдер келип мындан жейт. Ачка калгандар дагы келип жейт. Мен дегендер адамдар да келип ушу 5 сомдук мантыдан жеп мактап гана кетишет. Бул жерге сатканга болбойт билесизби? Адамдын денсаулыгына. Билем. Бирок билсем дагы айла жоктун иши бул баары. İşleşim gerek. Bari işleyinse iş yok. Ооба, үй бүлөсүн багам деп жүргөнү менен саткан тамактары санитардык нормаларга жооп бербери баарыбызга белгилүү. Көчөдө саткан бул туура эмес да. Аларды атайын ушу сата турган жайларда сатыш керек. Тамак аштар, азык-түлүктөр булар көбүнчөсү баягы туура эмес сакталгандыктан алар бузулуп, анан адам ар кайсы инфекциялык ооруларга алып келиши мүмкүн. Көбүнчөсү баягы ичеги карын оорулары, дизентерия, салмонеллез жана ботулизм ооруларына алып келиши мүмкүн. Сатылбаш керек, көп оорулар чыгып келет, мантага чаңдар түшүп, андан башка ой айта албайм. Өзүңүз албайсызбы? Жок, жегенден корком, албайм таптыр. Туура эмес го. Туура эмес деп ойлойм. Жанына жерден жөө. Туура эмес. Анткени деген эме ар бери оорулары жугат. Сан эмени деген сакташпайт да. Ооба. Мен алып жеген эмесмин. Үйдөн эле жейм. Биз съемка тартып баштаган соң 15 мүнөткө жетпей четтен топ жигиттер келип, соодагерлерди отурган жерин жыйнаштырууну талап кыла баштады. Көрсө бул Ленин районуна караштуу экономика жана каржы бөлүмүнүн кызматкерлери экен. Маселе тууралуу Ленин районуна кайрылып көргөндө соодагерлерге атайын базардан чарчы метр бөлүнсө да өздөрү келбей жатканын айтышты. Эртеменки саат 9-тан кечки саат 6-7-ге чейин жумушун алып барып атат. Мобилдүү топтун эң негизги жумушу катары бул ошо жана мыйзамсыз соода саттык жүргүзүп аткан тротуарларда, жолдордо жана жашылча бактырып отурулуп турган жерлерде мыйзам соода саттык кылып аткандарга баягы тыюу салуу боюнча жумуштар жүрүп атат. Мыйзам соода саттык жүргүзүп аткан жерге болбойт деп алып салганын ордуна биз өзүбүз карап көрүп дагы ошол жана сатып аткан продукциясынын түрү боюнча каерде орундуктар бар, ошолорду тактап, аларга дагы альтернатива катары сунуштарды бергенбиз. Көчөдө сатылган тамак аштардын таза экенине эч ким кепилдик бере албайт. Кандай жерде жасалып жатканы да белгисиз. Андыктан урматтуу мекендештер, ден соолугуңуздарга кайдыгер карабаңыздар. Айзада Нурадилова, Улан Сытыкулов, Нью ТВ.